Ассаламу алейкум туугандар. 8 декабрдан баштап, понедельник күндөн баштап максимально выдворение болуп атат. Метродон кармалгандар, көчөдөн кармалгандар, ОВМге барып жанагы эле 3 ай өтүп кетип, миграционный картанын аркасына штамп бастыруу маселелеринде, же болбосо жай айында, жаз айындагы, күз айындагы миграционный картага штамп бастырбай чыгып кетип, кайра 9 айга чейинки кирип алгандар, 275 күнгө чейинки кирип алгандар. Ушул себептерден улам болушунча выдворение кылып атат. Эмне үчүн выдворение кылып атат? Себеби 2025-жылдын отчетун тапшырыш керек. Бир определенный бир план болот. Ошол планды толтуруш үчүн, же болбосо мындайча айтканда, руководительдер алдыга көтөрүлүш максатында, отчетту чоңураак берип, алдыга жылыш, карьерный рост менен өсүү максатында булар болушунча отчет тапшырышат. Ошого акчанын көзүнө да карабай болушунча выдворение через Сахарова аркылуу акт толтуруп атышат. Ошон үчүн этият болуңуздар туугандар. Болушунча ушул нерсени башка группаларга таркатып, класстарды басып, репост жасап, Москвадагы жердештерге ар бирине жөнөтүңүздөр туугандар. Основной телеграмга кириңиздер, ошол жакта бардык маалыматтарды түздөн түз, тезден тез жеткирип турабыз туугандар. Ошо этият болуңуздар туугандар.